ФСБга жүргүнчүлөр тууралуу маалымат берип турат. Орусиянын мамлекеттик думасы такси кызматтарын жүргүнчүлөрдүн эки жакка каттаганы тууралуу маалыматтарды жарым жыл сактап, коопсуздук органдарына өткөрүп берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун жактырды. Документ Думанын сайтында жарык көрдү. 2015 жылдан бери иштелип келаткан долбоор быйыл майда депутаттардын кароосуна берилген. Ага ылайык такси кызматтары ФСБга өзүнүн маалымат системасынан пайдалануу укугун берүүгө тийиш. Акыркы 1 жыл ичинде айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылгандар, оор беренелер менен айыпталып, соттуулугу жоюла электер, шаарды канчалык билерин текшерген тесттен өтпөй калгандар жана 3төн көп айып пулду төлөбөгөндөр такси айдоочу болуп иштей албайт. Бул тууралуу Сибирь Рейли сайты маалымдады. Орусиялык Яндекс такси жүргүнчүлөргө тиешелүү маалыматтарды атайын кызматтарга бейресмий берип тургандыгы үчүн сынга кабылып келген. Өлкө мыйзамдарында кылмыш ишинин алкагында бардык уюмдар күч органдарына маалымат өткөрүп берүүгө милдеттүү деп жазылган. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык маалыматты атайын кызматтын кайрылуусуз алып турса болот. Булат. Мынакей урматтуу мекендештер, эми акылыңарга жараша түшүнөсүңөр да, акырына чейин көрсөңүздөр. Бул мыйзам азыр мисалы таможенный союзга кирдик деп кыргыздар маркандык эле мына көрүп атасыздар го, дискалокапсия, отпечатка палец, анан болбосо медицинский эме, анан ошодогу испиттер чыгып калып атып, эрди катындан. Катына же катын эрине күмөн салып семьялар ажырашып кетти. Нен айынан ошол болбогон эле мына Веранский оорунун айынан. Эми мына Яндекс мына Facebook контролдоп тура турган болсо, мисалы бир пример да, бул глобальный нерсе. Мисалы доставщик болуп иштегендер бар да, ошол бир пакетти берсе, ичинде героин болсо, гаишник кармап туруп 10 жылга 15 жылга камай берип атат да кыргыздарды. Анан бирок отправительди эч качан таап бербейт. Канча жалынба, отправитель таппайт. Не захуй кыргыздар камалып жата берет ошол жерде. Не захуй камалып жата берет. Канча кыз, бала камалып жатат. Кимдир билип барат, кимдир билбей барат, кимдир подстава. Бирок мына эми Facebook, Яндексти, таксини текшере турган болсо, подставанын баары, жаман иштин баары, короче, сени көзөмөлдөп турат да. Полный көзөмөлдөйт. Кайерге барасың, үйүң кайерде, эмне кылып атасың. Бул дегени Россиянын мыйзамдары зарабатывать эткенге өтө мигранттарга кысым жасоодо деген маселе туугандар. Хош не хочешь ушундай. Кааласаң, каалабасаң ушундай. Кааласаң иштейсиң, каалабасаң. Ондо мурдагы энеңердин үйү Москва жок эми. Регистрацияң чыкпадыбы? Сап депортация. 2 жолу 3 жолу штраф кылдыңбы? Черный список. Таможенный союзга киргендин пайдасы жок болот. Одан көрө патент төлөп герой болуп жүргөн жакшы эле, мисал үчүн да. Патент төлөп коюп да иштей берген. Эми таксини мындай кылып аткан болсо, эми элестетип койгула. Бул глобальный нерсе, самом деле. Билген, түшүнгөн адамга. Акыл жетпеген маңкурттар бар, эмне кылабыз деп. Алар үчүн билбейм кандай болот экен. Ошон үчүн бардык нерсени ойлонуш кыла. Салам алейкум. Аман болгула, эсен болгула, Европага чыгып иштеген аракет кыла. Россия по полный ракым туруп калды.